Баткен шаарында жаңы заманбап стадиондун курулушу башталды. Ага Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев катышып, мезгил кутусун салды. Мамлекет өтө чоң көңүл буруп атат. Былтыркы жылы мына азыр айтып өткөндөй 4,5 миллиард сом акча жумшадык. Быйылкы жылы дагы ошондой деңгээлдеги акчалар жумшалат. Быйылкы жылы Кудай кааласа биз мына бишеде курулуп аткан центральный стадионду айтпаганда, ошо жерлердеги район, облустардагы бардык стадиондорду жаңылайбыз. Бардык жерде жаштарга шарттар түзөбүз. Ушу жаштарыбыз мамлекетибизди таанытып, мамлекетибизде ушу ден соолуктуу болуп жүрүшүнө урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин биздин алдыбызга койгон тапшырмасы ушу болуп атат. Ошону аткарууга бел байладык. Стадион үчүн Баткен шаарынан 10 гектар жер бөлүнгөн. 10 000 кишини батыра алган спорт объектисинде футбол аренасынан сырткары 3 машыгуучу жана 4 кичи футбол аянтчаларын камтып, алардын жанында кийим алмаштыруучу бөлмөлөр орун алмакчы. Ал эми стадиондун өзү жарык берүүчү чырактар менен жабдылып, футболдук беттештерди кечки убакытта кабыл алууга шарт түзүлөт. Ушул стадионду атайын мындай элге жарыялап айтып коелу деп атайын келип отурамын. Бизде финансыбыз даяр. Ошол стадиондун курулушун башынан аягына чейин өзүм карап, өзүм көзөмөлдөп турамын. Себеби дегенде билесиздер, бизде анча-мынча адамдар бар, акчаны берип койсоң, олду-солду кылып жок кылышат. Андай болбойт бул жерде. Мен аны өзүм көзөмөлдөп турамын. Стадиондун аймагында профессионал футболчуларды жана жаш оюнчуларды кабыл ала турган 100 кишилик жатакана комплекси курулат. Футболдук борбордо 200 унага ылайыкталган унаа токтотуучу жай орун алат. Бул стадион бүтүшү 2025-2026 2 жылдын аралыгында бүтөт деп атат. Баткен эли үчүн, Баткен облусу үчүн бул өтө жакшы футболдук борбор болот, футболдук стадион болот, элдерге өтө жакшы шарттар түзүлөт. Стадиондун курулушуна старт берип жатып, Камчыбек Ташиев чек ара маселелерине чекит коюлганын белгилеп, мындан ары Баткен облусу өнүгүү жолуна түшүп, ага мамлекет тарабынан ири каражаттар бөлүнөөрүн айтты. Жакшы мектеп, жакшы жолдорду, жаш балдарыбыз, келечек муундарыбыз тарбиялана турган инфраструктураны түзүшүбүз керек. Мына ушул президентибиздин биздин алдыбызга койгон тапшырмасы. Эми мындан ары чек ара чечилгенден кийин Баткендин экономикалык өсүштөрүнө көп көңүл бурабыз. Жана ошого мамлекет тарабынан көптөгөн финансылык каражаттар бөлүнөт. Жаңы стадиондун курулушун көптөн бери эңсеп жүргөн жергиликтүү жаштар, спортчулардын кубанычына чек жок. Стадиондун курулушунун аякташы менен облустук жана республикалык маанидеги масштабтуу иш-чараларды өткөрүүгө мыкты шарт түзүлөт. Буюрса ушул эл аралык мелдештерди дагы тез өткөзүп, Баткен жаштарынан жакшы республиканын курамы командасында ойногон, эл аралык мелдештерде Кыргызстандын желегин бийик көтөргөн спортсмендер чыгат деген чоң ишеничтебиз. Жаштардын ою жакшы. Ошондой эле болсун, жаңы стадиондор курулсун. Мына көрүп жүрөбүз, Өзбекстан, Казакстан, башка жактар дагы бар. Өтө чоң кайрадан жакшынакай кылып курулсун, бизде дагы оңолсун Кыргызстан эли. Бул нерсени эми чынын айтканда футбол сүйүүчүлөрү көптөн күткөн. Эми мындайча айтканда бул условиясы бар. Чоң стадиондор, 10 000 адам бата турган. Азыркы учурда Баткен облусунда 10 000 бата турган стадион оюнча жок. Белгилеп өтсөк, мындай футболдук ири инфратүзүм Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн тарыхында Баткен аймагында алгачкы жолу ишке ашууда. Бул иш-аракеттер президенттин 2024-2034 жылдарга футболду өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыгынын алкагында ишке ашууда. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.